биз азыр элге жалпак тил менен түшүндүрүп беришибиз керек. Кумтөр былтыр 19 тонна алтынды алды, казып алды. Казып алгандан кийин аны Кара Балтага жиберди. Мындай эчтеке необработанный алтынды. Кара Балта афинажный завод аны шлифовать этип, международный стандартка алып келип 999 деген печатын коюп туруп, Национальный банкка сатты. Национальный банк сом менен алтынды сатып алды. Дүңүнөн сатып албашы мүмкүн. 5 тонна, 10 тонна, 1 тонна, 2 тонна, кандай муктаждык болсо ошого сатып. Бирок силер акчаны кыргыз алтынга которуп аттыңар да, туурабы? Счетуна. Кыргыз алтын ошол 1 миллиард долларды каяка койду? Счетунда турабы, же казначействодабы, же Минфиндеби, же силер да аны алып туруп бюджетке, мамлекеттин кызыкчылыгына короттуңарбы? Эмне кылдыңар ушул акчаны? Анын дивиденти тура кыргыз алтын андан дивиденд алат. Дивидендин бюджетке которуп берет, аны элдин баары эле билет. Мен ошол калган акчасы гана кайра кыргыз алтын Кумтөргө жанакы запчас сатып алат, бензин сатып алат, ошолорго коротту ошол акчаны. Мен билем, миллиард доллар это 100% мамлекетке келбейт ал. Ал Кумтөрдүн өзүнүн чыгымдары бар да. Жарымы Кумтөрдүн чыгымына кетет, бензинине кетет, соляркасына кетет, зарплатасына кетет, тигинисине кетет, мурусуна кетет. Ошону айтып бербейсиңерби? Пожалуйста. Болбок Зарлыкович, бул чындыгында сиз туура айтып атасыз. Ал Кумтөрдөн өндүрүлгөн алтын биринчи ошо кыргыз алтын андан кийин преимущественное право Национальный банкка предлагать этип сатылат. Ал ошол миллиард доллар толугу менен кыргыз алтында туруп калды, андан дивиденд алабыз деген туура эмес, эң туура. Ал ошол эле жок, ошол кыргыз алтында баарды туруп калбайт, анын акчанын баардыгы алындан түшкөн пайданын гана калып, андан кийин ал сиз айткан операционный расход, жаңы изилдөөлөргө, жаңы казып алууларга ошо жакта айлык акылар ушуларга кетип атат да. Ал мындай мен түшүндүрүп берейин. Ушуну баарыңар түшүндүрүп, элге туура түшүндүрүп жеткирүү бул жердегилердин баарынын иши. Губернатордо болуп иштедим ошондон улам башка. Кумтөрдөн казылган 19 тонна алтынды Кумтөр аны бир эле моментте 19 тонна болбойт, ал квартал, ай сайын бөлүнгөн сайын аны Карабалтинский афинажный заводко жиберет. Бул жөн эле таш сыяктуу болот. Афинажный завод аны шлифовать этет. 999 кылып туруп, анан Национальный банкка өткөрүп берет. Келген сайын Национальный банк акырынан сатат, мына 1 миллиард доллар деп атасыңар. Бүттүшү менен Национальный банктын иши токтойт. Акча кыргыз алтын счетуна түшөт. Түшкөн сайын Кумтөр өзүнө зарплат, запчасть, ар кандай нерселерди сатып алып турат. Анан жылдын аягында калган прибыльди мамлекеттин эсебине өткөрүп берет. Илгери приблизительно миллиард доллар болсо, ошонун жарымы башка операцион иштерге кеткен, налогко кеткен, зарплатага кеткен, тамак ашка кеткен, запчас алганга кеткен. Где-то бир 300-400 миллион доллар кыргыздын чөнтөгүнө түшүп турган. Канадалыктардын. Азыр ошол менин оюмча мына пенсияны көтөрүүгө, тиги буга, ар кандай мамлекеттин нерсесине кетип атат. Ошону туура түшүндүрөлү. Антпесе болбойт. Мына 780 миллион доллар Национальный банк золотовалютный резервден акчаны кармаганга кетип туруп, кокуй Кумтөрдүн акчасы өлгөн турбайбы деген туура эмес бул. Ушуну биз туура эмес элге түшүндүрүп атабыз да. Ал 780 миллионду силер өзүңөрдүн внутренний резервден өткөрүп берип атасыңар да, туурабы? Силер сатып өзүңөрдүн акчаңарга сатып алдыңар да. Азыр дагы Кудай буйрса жакшы башка жактан акча таап келип, ушул жыл менен эмдиги жылкы Кумтөрдүн алтынын баарын сатып алып, чистый золотом виде слитке кармасаңар кандай сон? Бир жерден акча таап алып келип туруп, өзүңөрдүн акчаңар жетпесе Национальный банк Кумтөрдүн алтынын Кыргыздын тышка чыгарбай ичинде сактап калыш керек. Канчалык алтын көп болсо, элдер сени менен ошончолук жакшы сүйлөшөт да, адам катары көрөт. 40 тонна, 50 тонна алтынын чөнтөгүндө турса, 100 тонна алтын сени менен ким сүйлөшпөйт? Ошон үчүн ушулардын баарын элге түшүндүргөндө, урматтуулар, туура түшүндүрүңүздөр. Ошон үчүн биздеги проблема ушул жерден чыгып атат. Мына сомду кармайм деп 800 миллион доллар уруп салыптыр деп. 800 миллион дегер сомду кармабасаңар, андан көп акча зыян тартмакпыз да, мына бул жердегилер билебиз. Кылып аткан иштериңерди жакшыраак түшүндүрсөңөр эми кичинечи.